Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетине караштуу Жалал Абад колледжинин табигый техникалык бөлүмүнүн мугалими Исманова Тынара. Биз бүгүн бас поктас адистигиндеги алгоритмизациянын негиздери жана программалоо дисциплинасынан Паскаль программасында кейс тандоо операторун өздөштүрөбүз. Сабактын максаты абысы Паскаль программасында кейс тандоо операторун тереңдетип өздөштүрүү. If жана кейс операторлорунун окшоштугун жана айырмачылыгын билүү, программа түзүүнү үйрөнүү. Кайталоо. Өткөн сабагыбызда биз силер менен if операторун өткөнбүз. Берилген маселени чын же жалган текшерүү менен же шарт менен иштөөчү алгоритм бул бутактануучу алгоритм деп аталат. Бутактануучу алгоритмди биз силер менен эки түрдө караганбыз. Толук жана толук эмес бутактануу деп. Ал эми программада if операторун колдонуп иштегенбиз. Бүгүнкү жаңы темабыз кейс оператору. Берилген өзгөрүлмөнүн эки же андан ашык маанилеринин өзгөрүлүшүнө карай кандайдыр бир амалдын аткарылуусунда жөнөкөй же татаал операторлор Паскаль программасында кейс оператору колдонулат. Эгерде тандоо варианты экөө эле болсо, силер билгендей биз if операторун колдонуп иштедик эле, бирок тандоо варианты бир нече болгондо, анда if операторун колдоно албай калабыз. Бул учурда бизге кейс операторун колдонуу ыңгайлуу болот. Жалпы жазылышы кейс которулуу of жана бир нече тандоо тизмелери. Антпесе анда дагы башка бир тандоо тизмеси. Блок схемасы көрүнүп тургандай эле геометриялык фигура ромб менен тандоо белгиленет. If операторунда эле if операторунан өзгөчөлүгү өзүңөр көрүп тургандай тандоо эки эмес, экиден ашык болуп турат, бирок жыйынтыгы бирөө. Эми биз бул программаны абысы Паскаль программасында карап көрөлү. Мисалы үчүн бизге берилди аптадагы күндөрдүн аталышын катар номери аркылуу чыгаруу. Бул кандай? Мисалы үчүн 1 дүйшөмбү, 2 шейшемби, 3 шаршемби дегендей. Анда эмесе программаны баштадык. Программа D бул программанын аты. Var бөлүмүндө биз өзгөрүлмөлөрдү киргизебиз. Мисалы үчүн күндөрдүн цифра менен жазылышын биз күн деп алсак, анда биз бүтүн сан киргизгенибизге байланыштуу муну integer деп алабыз. Ал эми күндөрдүн атын жазуу түрүндө киргизгенибиз үчүн биз катар string ката жаздым, ошон үчүн көк түскө боелбой калды. Мынакей күн аты деп алдык, string. Программанын башталышы begin. Баштаганда эле чыгаруу жана кирүүчү операторлорду колдонобуз. Write тырмакчанын ичинде мисалы үчүн аптадагы күндүн номери деп жазып алсак, аптадагы күндүн номери күн. Ушул жерден биз кейс тандоо операторун колдонобуз. Кейс күн of деп анан номерлөөнү баштайбыз. Күн аты ыйгаруу оператору куш чекит барабар тырмакчанын ичинде жазабыз дүйшөмбү. Биринчи күндү дүйшөмбү. Точка өтүр. Биз кайра жазып отурбастан убакытты үнөмдөө үчүн
Bunu көчүрүп алабыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Анпесе 8-сinde коюп туралы. Экинчи мынакей. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Эми булардын аталыштарын өзгөртүп чыгалы. Дүйшөмбү, шейшемби, үчүнчү күнүбүз, шаршемби, төртүнчү күнүбүз, бейшемби, бешинчи күнүбүз, жума, алтынчы күнүбүз, иштин башы, ишемби, жана жетинчи күнүбүз, дем алуу күн, бардыгыбызга жаккан күн, жекшемби. Киргизип алдык. Эми бул жерден биз else операторун колдонуп өтөбүз. Антпесе else билебиз, else антпесе күн аты мындай күн жок. Мындай күн жок деп жазып коелу. Мындай күн жок. Case операторун колдонгонубуздан кийин биз сөзсүз end жазабыз. Жыйынтыкта андан кийин экранга чыгаруу күн аты. Күн аты. Readon and программабызды кана иштетип көрөлү. Аптадагы күндүн номери 1-ди басам. Мынакей дүйшөмбү. Мына 2-ни басып көрөмүн. Шейшемби. Мисалы үчүн 8 санын басып көрөйүн. Мынакей мындай күн жок. Көрдүңөр балдар программаны кандай түрдө иштеп жатканын. Case оператору бизде тандоо оператору болуп саналат экен. Бул case операторуну колдонуп биз түрдүү программаларды иштеп чыгарсак болот. Анда эмесе бүгүнкү тапшырма бүгүнкү сабакты конспектлейсиңер. If жана case операторлорунун окшоштуктарын жана айырмачылыктарын айтып бересиңер. Жана үчүнчүсү программа түзүү, жыл мезгилдеринин аталышын экранга чыгаруунун программасын түзүп көрөсүңөр. Мисалга 1 кыш, 2 жаз, 3 жай, 4 күз деген тартипте. Ошону менен балдар бүгүнкү темабыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман болгула.